Амансыздарбы? Оштогу Макаренкодо сатыла турган бизнеске ылайык жер үй бар. Азыр ушу жер үйдү кыска сиздерге көрсөтүп коелу. Былтыркы жылы да келип тарткан элек. Масалиев проспектиси 39В. Мындайча айтканда Масалиев проспектиси менен жогорудан ылдый түшкөн Монуев көчөсү экөө кесилишкен жерде түз эсептегенде Масалиев проспектисине болгону 100 эле метр да. Азыр чыгып көрсөтөбүз. Биз менен чогуу болуңуздар. Былтыры бул жерде ушул үйдү 250 миң доллар кеми бар деп тартып көрсөткөн элек. А быйыл болсо 20 миң доллар арзандатып 230 миң доллар кеми бар деп атат. Бул жерде эми бизнеске дагы аябай ыңгайлуу. Себеби шаардын эң сонун жеринде. А бул жакта болсо мына көрүп койсоңуздар болот. Ош мунарасы үйү жайгашкан. Башня деп коет, а. Ошо Ош мунарасынын эле бер жагы каналдын ылдый жагы болуп калат. Келиңиздер эле, мына бир катар көрүп коюңуздар. Дарбазадан киргенде сол жакта 2 бөлмө времянка бар. Ал эми mo дарбазадан киргенде оң жакта болсо, верандасыны кошпогондо 3 бөлмөлүү үйү бар. Андан кийин төрдө дагы 2 бөлмө, 3 бөлмөлүү времянка өзүнчө душ, жуунуучу бөлмөлөрү менен курулган да. А бул жактары мына навес. Анан көрүп турасыздар. Алдында болсо өрүк, курма, кокон гилас, гүлдөр, бие алма жана башка дарактар бар. Жер аянты документ боюнча 5,5 сотых, борбордук канализация, газ, суу, свет бүт бардыгы бар. Бул жер эми бизнеске ылайык дегенибиз шаар ортосунда болгон үчүн мына бир дубал кошуна көрүп турасыздар, бул билим берүү мекемеси. Бул жерге дагы дал ушундай зыңкытып 2-3 кабаттуу билим берүү багытында, медициналык багытта, же бир кеңселик багыттабы бул жерге бир бизнеске ылайыктап чоң имараттарды курса, анда толук кандуу бизнеске ылайык болуп калат. Бул үйлөрдү эми бузуп салып эле ордуна чоң курулуш кылыш керек да. Баасы 230 миң доллар кеми бар. Азыр эми бул жака түз чыгып, Макаренко ошо Масалиев проспектисини көрсөтүп коелу, келиңиздер. Мындай түз эсептей турган болсок, 100 метр мына. Биякты карап басыңыздар. 100 метр, баса бериңиздер. 100 метр. Негизи бул жер билесиздер, Келечек базарына жакын, Пекин соода борборуна жакын, нар жагы Ак Кеме, Сити Центр, Корона, Сере соода борборлоруна, жогор жагы болсо Глобус, Азия гипермаркеттерине жакын болот. Ушул жерде болсо мына оң жакта балдар ойноочу аянтчасы бар. Балдар ойноп атат. Анын нар жагы мына Макаренко жанагы Навай мектеби. Өзбекстан ушул мектепти куруп бербеди беле. Ошол мектепке бир дубал кошуна болуп жайгашат да. Бул жер болсо жанагы Жалал Абадка кете беле, ушул жерден таксилер Жалал Абадка кетчү эле менимче. Мына чыкканда эле жогору Монуев көчөсүнөн келип эле оң тарапка бурулганда дайым ошо маи кызматкерлери турат. Ушул жер. Наркы бетте Капитал банк бар. Анан кийин ушу акча алмаштыруучу жайлары, салондор жана башка бүт бардыгы ушул жерде жайгашкан. Тагыраагы эми бул Масалиев проспектиси менен Монуев көчөлөрүнүн кесилиши Ош шаарынын эң мындай чоң жолдорунун кесилишкен жери да. Ушу кесилиштен бияка бурулганда эле сразу эле оң тарапка бурулуп кетесиздер. Оң тарапка түп-түз кирип барасыздар да. Бул жагы ушу Келечек базары болуп калат. Кандай дейсиздер эми? Туура келсе сүйлөшүп көрөсүздөр. Биз телефон номурун жазып койдук. Ошол номурларга чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. 230 миң доллар кеми бар деди. Көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум. Жаман каттуу айдады го, Дарылдатып. Görüşkünce assalamu alaikum.